Бишкектин айрым мектептеринде бомба коюлган деген маалымат тарап, окуучулар эвакуацияланды. Акылбек Жапаров иче турчу суунун тарифин көтөрүү керек дейт. Ушул жана башка кабарлар менен тааныштырам, саламатсызбы? Бишкектин айрым мектептеринде бомба коюлган делип, окуучулар эвакуацияланды. Маалымат каражаттары жана социалдык тармактардагы кабарларга караганда, бери дегенде 5 мектептин окуучулары эвакуация болгон. Маалыматка караганда номер 33 жана 63 мектеп, ошондой эле Илим, Сейтек жана Айтматов атындагы лицейлер курчоого алынган. Кийинчерээк бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат тастыкталган жок. Эскерте кетсек, 2022 жылдын декабрь айында дагы Бишкектин айрым мектептеринде бомба коюлган деген маалымат түшкөн. Милиция азыркыга чейин шектүүнү кармай элек. Машина заеду, я другая собака тоже есть. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ичүүчү сууга болгон баа арзан экенин айтып, тарифтерди карап чыгуу керектигин белгиледи. Быйыл ичүүчү сууга болгон тарифтердин саясатын өзгөртүүгө муктажбыз. Майлы суу шаарындагы абалды көрүп турасыздар. Муниципалитет курулмаларды тейлей албай калды. Анткени тариф абдан төмөн. Өзүн өзү актабай жатат. Ичүүчү сууга болгон тарифтик өздүк наркын аныктоо боюнча методикалык сунуштарды, жоболорду, укуктук документтерди тезинен даярдоо зарыл. Суунун 1 куб метрине 1000 литрге Бишкектин бир жашоочусу 5,38 тыйын төлөйт. Ал эми анын өздүк наркы 7,70 тыйын. 1 куб сууну муниципалдык тарифи чүйдө 8 сом болсо, Жалал-Абадта 15 сом. Бирок айрым райондордо өзгөндө 39 сомго чейин коюлган. Элдер өзлөрү инициатива көтөрүп, EBRD'den кредит алып, өзүнүн таза суу проблемасын жергиликтүү бийликтегилер ушинтип чечип атат. Айылда 39 сом, Бишкек шаарында 5 сом. Соц тармакка Баткен жолунда унаанын ылдамдыгын 240 менен айдап бара жатып, кырсыкка кабылгандардын акыркы видеосу тарады. Жарышам дегендер болсо, Унааны башкара албай калган айдоочу кырсык болгон жерден жан берген. Ал эми жанындагысы ооруканада көз жумганы айтылды. Айрым маалыматтар боюнча айдоочу унааны жаңы сатып алган. Албал десем албайсың, мына машина кетти. Сатып бердим 350 күнгө. Майла. Жакшы кетти, көрдүңбү? Алманбет Шыкмаматов Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп тайындалды. Тиешелүү жарлыкка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Бишкек эркин экономикалык аймагынын буга чейинки директору Кудрет Тайчабаров өз калоосу менен кызматтан кетүү арызын жазган. Нарын облусунда милиция кызматкери асынып алганын турмуш басылмасы жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, милиционердин сөөгү 18 январда өзүнүн үйүнөн табылган. Асынып алган жаран ички иштер бөлүмүндө 2012 жылдан бери кызмат өтөгөн. 1987 жылы туулган милициянын капитаны болгон. Учурда окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин демилгеси менен Чоңалайдын Дароот Коргон айылына көчүрүлгөн Памир кыргыздарына гуманитардык жардамдар жеткирилди. Биз мана Венера Ирайым эже алып келди бизге жардам. Ушул керектик биздин зарыл буюмдарыбызды алып келди. Биздер мана чарпая дейбиз, сиздер не дейсиңер, карабат дейбизиңер. Kalın töşöktör, kış günü de ma жердин suğu götөt dep, tiş doktorunu alıp gel, barizin tişine sizi karab teңşerdiler hazır emi. Onanan kelечеге kanday kılatlar, onu çoğun ümittöz tişlerimizi kayra jasap berse de, biz Pamır'ın suğu da tişten de köp karab edi. Şu özü de bir çoğun hizmet. Allah razı olsun, şu kerektik zarıldarımızı alıp geldi. Mana Dokbeşke deyit ekensiňer, Sewetke sayı ısıtıp, jıluu kılat eken, onan alıp geldi. Birden çaynak alıp geldi. Mana kalın kış kiyimiz jok ede, birden kürtka alıp geldi. Ana sizlerge rahmat. Yardamdарды aldık. Akınlarga dua kılabız.
Теманы утурлай. Памир кыргыздарынын арасында оору күчөп, өлүм күч алып жатканы тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлиги териштирип жатат. Бул тууралуу министр Жээнбек Кулубаев маалымдады. Буга чейин Памир кыргыздары жардам сурап кыргыз бийлигине кайрылышкан. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайм, эс алуу күнүңүз көңүлдүү өтсүн.